Кара кече көмүргенин иштетүүнү эми чет элдик инвесторлор колго алышы ыктымал. Өкмөт бул боюнча ири долбоорду ишке ашырууга белсенип, нарынга 1200 мегаваттык электр энергиясын өндүрө турган станция, ошондой эле балыкчы кара кече темир жолун курууну пландап жатат. Белгилей кетсек, учурда кара кечеде 5 миллион тоннадай көмүр кору бар. Эсептей келгенде аны өздөштүрүүгө 100 жылдай убакыт керек экен. ТЭЦ кура турган болсо, ТЭЦке көмүр керек да. Темир жолу азыркы убакта курула турган болсо, бул түздөн түз ошол эле ТЭЦке алып келип, ТЭЦке сатат ошол көмүрдүчү. Кара кечеге чейин темир жол болуп калса, андан кийин биз аны биздин ушул түштүк жакадан ошол темир жолун улантсак болот да. Бул деген жана биринчи шаг болуп калып атат. Өзүңүздөр билесиздер, азыр бизде түштүк менен түндүк жакта темир жол жок. Учурда тендерлик комиссия түзүлүп, инвесторлор үчүн сынак жарыяланды. Өкмөт бул кумтөр сыяктуу ири долбоор болот деп жатат. Бирок жергиликтүү эл дал ушул кумтөр сыяктуу чырылуу объектиге айланбаса экен деп кооптонууда. Конкурстук комиссиянын курамына кирген жергиликтүү депутат Калыбек Ажыгуловдун айтымында, анын шарттарында экология маселеси жана мамлекеттин кызыкчылыгы камтылбай калган. Мисалы кумтөрдү берип салып, азыр же өзлөрү кире албай, же келишимдерин буза албай атпайбы, ошондой тартипке болбош керек. Биздин өкмөттүк бир биз даже ошол жерден айтканбыз. Кыргыз көмүр ишканасы ошол өзүнүн калыбында калсын. Биз даже бир отурумда ошону кабыл алганбыз. Акционерный обществонун башында Кыргыз көмүр ишканасы калсын деп. Эл сапаттуу көмүрү менен камсыз болсо, жана экология маселеси ТЭЦ курулганда кайсы жерге курулат, кандай технология менен курулат, бизди тынчтандырган ушул эки маселе. Башынан эле ири жаңжалдардын чордону болуп, бизнесмендердин көзүн кызартып келген ген Жумгалдагы активисттердин жардамы менен Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасынын карамагына өткөн эле. Ал кезде ишкананын мамлекетке жана кызматкерлерге 130 миллион сомдук карызы болгон. Кыргыз көмүр ишканасы бул карыздардан кутултуп, кара кечени кирешелүү мекемеге айлантты. Бул жылдар аралыгында ишкана жаңы техникалар менен жабдылып, өнүгүү жолуна түштү. Жаңыдан эл пайдасына иштей баштаган кенди чет элдик инвесторлорго бергени жатканы элдин нааразылыгын пайда кылууда. Бір жылга чыгышып, жанагы рабочыларга премия бере башташты. Иштеген жумушчулардын айлыктары 15 миңден 20-25 миң сомго чейин көтөрүлдү. Азыркы балдар, иштеп аткан балдарды жок дегенде 5 жыл ордуна коюп койсок, ушу 5 жылда мен ойлойм ушу Кыргызстанды полный обеспечение кылып, Казакстанды жанагы ууланган, Казакстандан келген кымбат көмүрлөрдү албастан, жалаң ушу кара кече обеспечение жасайт деп ойлойм. Мындан улам кара кече коомдук коргоо комитетинин мүчөлөрү өкмөткө атайын кайрылуу кат жолдогон. Ага 1200 адам кол койгон. Бул баш көтөргөн эле келген премьерлер, жерлер тиги көз ата беришет да. Жок иштете албайт Кыргыз деп. Кыргыздын колунан эмнеге иштете албайт? Иштетет. Кыргыз көмүр ГПГны тийишпей эле койсо деген түрткү болуп, ушул катты жасап атабыз. Эгерде биздин тиги өкмөт башчыбыз тилдибизди алып, макул десе, анда биз тынч эле татынакай калабыз да. Эгер болбосо, биздин ушу кан төгүлгөн балдарды сыйлаш керек. Учурда жергиликтүү эл бул маселе тынчтык жолу менен чечилет деп үмүттөнүп турушат. Эгер өкмөт элдин пикирине кулак салбаса, алар кескин кадамдарга бараарын айтышууда. Мээрим Ташыбекова, Самат Төлөтакунов, НТС.